Мына урматтуу Facebook көрүүчүлөр, мен мындан 2 ай мурун Токтогул районундагы Атайын эсеп боюнча түзөө түркүлүк Facebooктан чыктым эле. Мына бүгүн ушу Токтогул району Мазар Суу айылында турабыз. Мазар Суу айылындагы 14 жылдан бери бүтпөй аткан бир көйгөйлүү маселе бар да. Мына Атайын фондту жетекчилер, акимдер, байкоочу кеңештер эмнеге келишет? Атайын фондту жегени келишет. Атайын фондтон ошо чөнтөктү калып калган кармышка кылганы келишет. Ошону далилдөө үчүн мен бүгүн Атайын Мазар Суу айылына келдим. Мына мен аркамда турган турба жогору жактан бир 20 жерден тешилиптир. Мына азыр тешилген жерине келдик. Бул турба эски турба. Канчалык деңгээлде глубинасы канча болуш керек, канчалык деңгээлде үстү канча болуш керек, көмүш керек. Аны неметпей эле бир Имара Каган деген жоопкерчилиги чектелген коом муну койгон. Эски турбаларды койгон. Муну өткөзүп алган киши жок. Атайын фондтон Атайын иш козголгон, прокуратура Марленин убагында иш козголгон Мазар Суу боюнча. Бул турбанын каналдын өзүнүн кеткенине 29 миллион бөлүнгөн. Сайдагы насос боюнча 23 миллион бөлүнгөн. 52 миллион бөлүнүп бул иш аткарылбай калгандан кийин дагы эми азыр моторуна, насосуна, жыртык тешигине деп дагы 2 миллиондон бөлүп атышат. Бул Атайын ойлоп табылган жогору жактагылардын бир чөнтөккө түшүп турган акчасынын кармышкасынын бири да. Мына эски турбаны коюшту. 3 километр 800 метрди 23 миллионго бөлүп алыш бүгүнкү чейин тапшырыш элек. 14 жыл болду. Эмнесең иш козголду дейт, сотко кетти дейт, Пимполго кетти, подпискада жүрөт дейт. Ушул эл менен келип, Атайын фонддун жетекчилери, аким, айыл өкмөт, ошол эле биздин айыл өкмөт келишке эле дагы мына ушул осо мойнуна алды. Смета боюнча мынча сомго башталды. Бул мөөнөтү мынча деп эч ким ушуларга чейин айткан эмес. Эл байкушунда чыдам экен. 14 жылдан бери чыдап келатат. Мына быйыл жүзүбүз жарык болуп, огородду суу барат экенбиз деп. Эми суу алсам, муну 98 жерден жарылып, суу четет. Тиякта бир насос иштебей жатат. Кыргызсызы келет, Казакстанда жатат, Чимкентте жатат, Россияда жатат деп 99 жылдан дагы деле айтып атышат. Бирок бул 53 миллион желингенден кийин кайра акча бөлүнбөш керек эле да. Мурунку осону алып келип камап, анын мүлкүн арестовать этип, ошонун мүлкүнөн калган акчаны Пимпол өндүрүп туруп, кайра ушуга салып толук бүтүрүшкө жок. Ал өлүп калды, ал кетип калды, аны прокуратура карап атып, кайра эле мамлекеттин акчадан акча бөлүп берип атышпайбы? Бул не деген шалакылык? Мунун плотусун, топурактын плотусун, кумдун плотусун ким эртең муну ооз өткөзүп албайт? Өткөзүп албайт ооз. А эл деген быйылкы жылдан уже огородду курап бүттү. Мына аста мамлекетте экономический кризис башталды. Коронавирус деген оору келди. Не болду быйыл? Быйыл Мазар Сууда дагы түшүмү жок калды. Мазар Сууда дагы тойту жок калды. Эртең тойту Бишкектен барып 100 сомдук прести 150-200 сомдон алып келет. Буга ким жооп берет? Же спецфонд жооп бербейт, же аким жооп бербейт. Кылып атабыз, барып атабыз, көрүп атабыз менен мына 14 жыл өттү. Элдин көйгөйүн айтсаң сен жамансың. Ошондуктан биз муну азыр генеральный прокуратурага жазабыз, Совет Безопасности алып чыгабыз, өкмөттүн прямой талап коебуз. Биринчи талабыбыз ушу турбалар стандартка жооп береби, жооп бербейби? Экинчи талабыбыз качан башталыш керек эле, качан бүтүш керек эле? Аны талап кылабыз. Үчүнчү талабыбыз ошол ОСОнун жетекчиси менен, акимдин катышуусу менен айылдык чогулуш өтсүн. Биздин талабыбыз. Ошондо биз ошол ОСОну элдин көзүнчө сурап алабыз. Канча акчасы кетти, каяка кетти? Эмне үчүн ал мындай болуп до сих пор курулбай атат? Ошонун баарын сурап алганга биз бүгүнкү күндө бел байладык, мунун аягынан чыгабыз. Рахмат сиздерге.